Элеман Шейшембек уулу минген темир тулпар электр энергиясы менен кубатталып, күйүүчү майга дээрлик муктаж эмес. Күн сайын 7-8 саат токко туташтырылса, ошончо убакыт 40 чакырым ылдамдыкта шаар ичин кыдырууга жетет. Өзүнүн наркы $1,500 жогору, бирок чыгым дээрлик жок. Генераторду кошкондо 2 кнопка болот, өчүрүүгүн күйүүскөн. Мына кошкондо мына. Где-то зарядка койгондо саат обед саат 2-ге чейин, 3-ге чейин жетет да. Анан кийин зарядка отуруп баштайт, уже отуруп баштаганда бензин эгерде жок болсо заправкадан, обычный эле заправкадан 80 же 92ден куюп туруп эле заправка кылабыз, генераторду подключение кылып туруп эле иштеп жүрө беребиз да. По ходу зарядка эле жүрөт, иштеп деле жүрө беребиз. Элемандын унаасында чакан машинелерди калаадагы жеткирүүчү кызматтар колдонуп жүрүшөт. Мындан чоңураак 4-5 орундуу электр кубаты менен жүргөн саналуу гана унаа бар. Алар өтө кымбат болгондуктан көпчүлүктүн чөнтөгүнө чак эмес. Бирок адистер электр менен жүргөн транспортко бара-бара өтүү керек деп эсептешет. Биринчиден экологияга зыяны аз болсо, экинчиден күйүүчү майга болгон көз карандылыкты жоет. Бензин жыл сайын баасы да туруктуу эмес, кымбат болуп атат. Ошондуктан электр энергия болсо Кыргызстанда өзүбүздө чыгат. Ошондуктан бул рационалдык жагынан өтө рационалдуу болмокто. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдагы мамлекеттик сапарынын алкагында Си Цзиньпин менен жолугуп, Кыргызстанда электромобилдерди курай турган заводду курууну дагы сунуштады. Анда мамлекет башчысы долбоор эки тарапка тең пайдалуу деп белгилеген. Жашыл экономикага байланышкан трендтерге байланыштуу ушундай Кыргыз Республикасында электромобилдерди чогултуу же электромобилдер менен өндүрүш жасоо максатында ушул эки өлкөнүн лидерлеринин сүйлөшүндө демилге көтөрүлүп, бул демилгени Кытай лидери колдоп, биздин тарап, Кыргыз Республикасынын тарабы ушул демилгени ишке ашыруу максатында атай даярдалган проектисин ушул Кытай тарабына сунушталды. Белгилей кетсек, өкмөт буга чейин электромобилге өтүү боюнча концепция иштеп жатканын кабарлаган. Алар унаанын мындай түрүн салыктан бошотуп, кубаттоочу атайын станциялар даярдалаарын белгилеген. Андан тышкары транспорт токтотуучу жайларга бекер коюуну убадалаган. Бирок бул маселе дароо эле чечилип калбайт дейт адистер. Анткени шаардык бийлик калаадагы азыркы токтотуучу жайлардын жетишсиздигин жөнгө сала албай келет. Азыр деле шаардын болсо кайсы көчөлөрүндө интенсивность кандай, кайсы жакта канча машина турат деген, ошону эсебин кылыш керек да. Ошолорго болсо парковканы каяка салабыз? Подземный парковка тиякта, биякта, мына моякта болсо мектептер бар экен, аяка мындай парковочный жайларды салыш керек экен деп, башка жакка, балким базарларды болсо шаардын четине чыгарып. Электромобилге өтүүнү азырынча коңшу Казакстан ишке ашыра баштады. Алар автобустарды ток менен кубаттап пайдаланып жатышат. 2 жылдан кийин Норвегия буга толук өтсө, Кытай 2025-жылы бензин менен жүргөн унаалардан баш тартмай болгон. Чынара Нурсеитова, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.